Ама эжекебиз келип калган учуру. Саламатсыздарбы? Артисттер келгенде биз кол чабабыз. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Аман эсен келип алдыңыздарбы? Жакшы. Тамадалар сүйлөгөндө биз да кол чабабыз. Жакшы. Тамак жей кылабыз. Эми келиңиздер. Жалпы күйөрмандарыбыз менен учурашабыз дагы, анан баштайлы. Ассаламу алейкум. Урматтуу Пирамида каналынын көрөрмандары, бардыгыңыздарга Пирамида каналынан жагымдуу, сагынычтуу бизден ысык салам. Баарыңыздарга жакшы маанай. Пирамида каналы аркылуу сиздер менен бүгүнкү таңды тосотканыбызга кубанычтабыз. Буюрса баары жакшы, алдыда баары жакшы деп коелу. Буюрса. Биз менен болуңуздар. Жакшы болсо баардыгы эле жакшы болот. Негизи жакшы деп турсак жакшы боло берет экен. Ой, жаман десең жаман боло берет экен. Ниетти түзүлүш керек. Ооба, анысы кандай. Негизи артисттерге таң атпай туруп эфирге келиш, бир жака жолго чыгышпы, тойго барышпы, жакшылыкка барышпы өтө кыйын да. Анан ошо суроом, кантип туруп келдиңиздер эфирге? Кыйынчылыктуу турдубу же күнүмкө эле жашоо? 2-3 күндөн бери эле туруп атабыз. Күнүгө эфир болот. Алтыда туруп атабыз. Ошол негизи ушул жума бир кыргыз элибиз менен саламдашып, амандашып алып, ушул таңгамал жагымдуу урууларыбызды, жагымдуу сөздөрүбүздү тартуулап коелу деп чечишкенбиз. Ошондуктан күнүгө эрте менен ошол эфирлерди кыдырып жүрөбүз. Эми кыйынчылык деле эмес. Конечно, болот анча-мынча кыйынчылык болбосо, баягы жакшылыкка, ийгиликке жетүү оңой эмес демекчи. Таң атпай туруп атабыз. Аял кишиге негизи өзү назик келет. Анан таң атпай турганга сизге кыйынчылык кылбайбы? Биз болсо эркектер таң атпай тургалы эле бетибизди жууп алсак эле супсулуу болуп калабыз. Сиздердин таң атпай турушуңуз кыйын эмеспи? Бүгүн негизи эрте турдум. Күндөгүгө салыштырмалуу деп айтайын. Бирок эми жумуш деген жумуш, аракет кылабыз кечикпегенге. Жашаныш керек, сууланыш керек, ошого да убакыт бөлгөнгө аракет кылам. Жетишпей баратсам машинада келатып деле боенобам. Ошондой көп болот, көп эле болот. Айла жок да жетишишиң керек да. Же күндө эле ошондой машинада боенобу? Жок, күндө эмес, эрте мененки эфирлерге кээде ушундай учурлар болуп калат. Бүгүн эрте келди бир саат. Бүгүн эрте келдим, тайкемден 1,5 саат эрте келдим, 1 саат эмес. Анан кулагымдын учу менен угуп калдым. Көп жаңылыктар бар экен. Ошолорду төкпөй чачпай айтып берсеңиздер, сиздер дагы ортосунан бир аз элибиз дагы байкадык окшойт. Деги эле сиздин чыгармачылыгыңыз кандай бир убакытка келип калды? Бир өзүңүз токтоттуңузбу же болбосо бир аз илхом келбей жаттыбы? Ортодон бир аз токтоп калды окшойт чыгармачылыгыңыз. Азыр кайра жаңы күч, жаңы дем менен жакшы жаңылыктар менен келиптирсиз. Ошону элибиз күтүп калды окшойт. Жаңылыктардан айтсаңыздар, кандай жаңылыктар менен? Анда сизде кеп. Анда сизде кеп. Төкпөй чачпай. 2015-тен баштап сормо көз чечип келатабыз. Ошондон бери эле токтобой келатабыз. Токтоно албай атабыз. Болгону могу пандемия учурда кичине бир эле мен эмес, баардык артисттер Баарыбыз эле токтодук окшойт. Андан кийин пандемиядан кийин Кудай буйрса быйыл жакшы 2 клип тартканга жетиштик, 3 клип тартканга жетиштик. Биринчиси Апа деген Сурбанын өзүнүн жалгыз аткаруусундагы клип тарттык. Андан кийин Комузчу деген чыгарма жазгам, сөз оон өзүмө таандык. Аны тарттык. Андан кийин кече жакында эле ушул жайында Тай балам деген клип тарттык. Андан кийин дагы ушул азыр жаңы чыгармаларым да чыгып атат. Негизи Ошко деп чыгарма жазган болчумун. Андан кийин Бишкек Каракол деп көлгө арнагам. Андан кийин мына жакында Бишкек Талас жолунда деген ошол Ошконун 3-үчүсүн жаздым. Негизи ниет кылгам, 7 областка тең жазам депчи. Ошол эми көрөбүз, азыр 3-үчү областка кетип атабыз, аркы жылы 4-үчү областка, анан ушундай. Эч ким таарынбасын деген ойдобу же? Ошондой болуп калат экен. Себеби
Ош-кошкон жазганда көлгө сурмакөбүз ушул тойго бардык беле концерт менен болуш керек. Тойго болуш керек э. Анан ошол жерден бир көлдүк байк айтканда токтомиден ошко дей бербей дебей эле көлгө деп деле жазып койсоң болбойбу. Анан жолдо келатып ойлонуп көл боюнда деп анан ушул Бишкек Каракол деген чыгармам жаралды да. Анан баягы мурда элибиз мындай сөздөр болуп калат го. Согушка чейин, анан согуштан кийин деп калат го. А биз азыркы замандын элдери пандемияга чейин, анан пандемиядан кийин деп сүйлөп калдык да. Анан ошол пандемияда баардыгыбыздын эле чыгармачылык токтоп калды болуш керек. Бирок бул эфирдеги адамдардын чыгармачылыгы токтосо, бирок артисттердики угуп көрсөм такыр токтобойт экен. Анткени ошол үйдө жатып алып эле студияда ыр жазып отура берет экенбиз. Ошол пандемия сизге кандай таасирлерин берди? Ырлар жаралды ошол убакта же такыр эле чөгүп кеткен учурлар болдубу? Ошо элди ойлоп, канча адамдарыбыз кетип калды деген сыяктуу. Анысы кандай? Ошону кандай таасир берди? Ошол убакта эмне иш менен алек кылдыңыз? Кыйын эле болду деп ойлойм. Албетте. Кыйын эле болду. Негизи биз чыгармачылык адам ошол баягы позитивдүү жүрөбүз. Үйдө камала берсек булуп кетебиз. Бирөөлөр кишен салып кылгандай. Анан ошол кезде чын эле 2 ай үйдө отурдук да. Анан 1 ай чыдадым. Ошол экинчи айларда досторубуз менен анча-мынча жолуга баштадык эптеп. Эми Кадыр Баркыбыз бар, салып постордон өтүп кетебиз. Толпоолорго чыгып аттык. Аскар Сулайманов, ошол Камис Сарбаев актерлор досторум болот. Ушулар менен тоолорду көп эс алган күндөр болду. Анан ыр жазган да күндөрүм болду. Бирок баягы буулук эч жака чыга албай турганда баягы анчалык деле баягы маанайың беш болбогондон анчалык деле көп илхом келе бербейт экен. Ну жазып көрдүк, бирок болду. Ал убакта да жазылган учурлар, ырлар болду. Ошол анан дагы эмне болду? Чаткалга барып келдим. Ошол. Анан бул убакытка чейин өзүңүз жеке иштеп жүрдүңүз. Анан 2015-жылдан баштап Сурма карындашыңыз менен иштеп баштадыңыз. Анан кандай экен? Дуэтте иштеген жакшы бекен же тынч эле жалгыз иштеген жакшы бекен? Жакшы жактары да бар, жаман жактары да бар. Анан ошо Тотомеди тайкеңиз менен иштешип баштаганда кандай кызыктуу окуялар болот? Анан өзүңүз кандай карайсыз? Жакшы жалгыз иштеген жакшыбы же агабыз менен иштеген жакшыбы? Албетте аял кишиге агасы менен иштеген жакшы эле болуш керек, ары бери жанында адам болсо кандай сонун тоодой тиректей болгон, анысы кандай? Анан кандай кызыктуу окуялар болот? Анан тайкеңиз сизди урушабы, урушпайбы? Анда-санда тарбиялап коебу? Эми жакшы жактары биринчи жакшысынан баштайын, анан жаман айтайын деп койсом. Эми жакшы жактары кандай? Негизи ошол 2015-жылдан бери мен билгенден ушу тайкемдердин стили негизи дуэт да. Ошол дуэт стилде ырдайлы, сени группага алайын деп сунуш боюнча ырдап келе жатабыз. Эми жакшы жактары биздин ырдап көптөгөн жакшы ийгиликтерге жетишкендигибиз. Күн түн тебейге иштеп калабыз ошол учурдан. Өзүңдүн сүйгөн жумушуң болсо, ошол нерседен чарчабаганга аракет кыласың да, удовольствие аласың деп коебуз го. Жакшы аракет кылып атабыз, жакшы акырындан дегендейчи. Эл менен эми ырдаган жакшы, кандай десем, тойлордо же эл алдында ырдаганда өзүңдүн себеби кыялың ишке ашып атканын өзүнчө сүйлөсөң, бул жакшы жактары дегеним. Эми жаман жактары баштайт. Биздин урушканыбыз эле ошол кечиккен болот. Кечигин айынан урушабыз. Эркектер сиз айткандай даярсыңар, костюмуңду кийесиңер, анда-санда боюнуп коесуңар деп коем. Чачыңарды тарайсыңар деп коем.
Анда сонда боянып коесуң деп Тотомедин аганызды карап койдуңуз. Сиз жардам бересизби боянгонго? Экен өзүнө менен жакшы боёнуп. Айтпа андайларды. Негизи Тамаша. мен билишимче бардык эле артисттер боёнот негизи. Эмнеге боёнот? Баягы сулуу болуп кетпейин деп негизи ушундай эфирлерге чыкканда түшүндүрүп айтып берип коеюн. Клиптерге тартканда бет жалтырап калат, өтө жалтырап калат. Анан камерага тоскоолдук берет. Ушунчалык жаркыраганданчы ансыгандай ошон үчүн бир аз пудра, биз деле Алдабагыла деп. Бириңерди ачпай өкпөңөрү кутуп атасыңар деп кой. түшүндүрүп айтып берип коеюн дедим көрөрмандарыбызга. Ансыгандай. Анан кечиккен убакыт баардыгыбыз түшүнөбүз. Эми биз жасанып сулуулангыча ошол убакыт ошондой нерселерден улам көп кечигип калчубуз да. Анан ошол башка деле Жасанганда менен жини келбейт, бирок бир жини келсе жасаган жакшылыгын баарын чыгарып коет деп коебуз. жасанганга эми сулуу болгонго бир күндө канча убакыт кетет? Мисалы үчүн клипке же болбосо концертке, тойго, жакшылыкка, эфирге боёнгон жалпы канча убакытта даяр Мен болосуз? чын айтканда убакытты ченеп көрбөптүрмүн, бирок кандай мисалга аябай убакыт көп болсо, 1 саат деле болсо шашпай жасанып да, эми шашпай аябайчы, ортодо ишке алаксып дегенде анан негизи көбүнчөсү айтып атам го, эртеменки же негизи шашылыш болгондо машинадан деле боёнгонго жетишебиз, убакытка байланыштуучу. Анан момча саатта дайын болом, момчада деп айта албайм. Ар кандай болуп калат, убакытка жараша калат. Анысы жакшы экен. Эми маңдайыңызда комуз турат, анан клип жөнүндө дагы сүйлөшө кетелик дагы. Биздин режиссерлорубуз клиптерди дагы даптайыр кылып турган учуру. Комуз жөнүндө клип тартыптырсыздар да. Анан ошол жөнүндө бир кененирээк маалымат бере кетсеңиздер. Анан эң башкысы элге эмне кызык? Акчасы кызык, канча акча кетет? Анан кантип тарттыңар деп сурай беришет. Анысы кандай СМС билдирүүлөр да келет болуш керек. Анан урматтуу биздин көрөрмандарыбыз, бүгүнкү келген меймандарыбызга өзүңүздөрдүн сурооңуздар же каалоо тилектер болсо албетте берсеңиздер болот. Биз түз эфирден жоопторун күтө аласыздар. Анан ошол клип жөнүндө кайсыл убакта, канча убакта даярдалды? Сиз айтыңыз. Айтайм. Боёңго Комузчу деген чыгарма жаздым. Ушул кандай сурма комуз ойнойт, ушуга ылайыктап жазгам, дуэт кылып. Анан негизи эле чын айтканда биз көбүнчө тамашалоо чыгармаларды көп ырдайбыз. Ошондуктан бир мындай скромный деп коет го. Кыргыздын колоритинде кыргыз жыттанган ушул комузду да кыргыздын бир аспабы да, чоң аспабы. Ушуну даңктап, мактап деген демекчи комузчу деген чыгарма жаздым. Биринчи ушуларды жаратып атканда бир чилдир чиң деген илхом келип калып, комуз ойнойт дринг деп анан ошондон уланып кетти. Анан ошол жазып бүтүп, сурмага угустум десем, жактыбы десем, жакты деп анан ошондон кийин ырдап калдык. Негизи биздин дуэттерларда ушундай кыргыз жыттанган ырларыбыз азыраак да, жок эмес, азыраак болчу. Кызгумай деген ырыбыз бар, анан ушул комуз ырыбыз болду, экинчи ырыбыз. Көбүнчөсү эле тамаша иретинде биздин ырлар тамаша болгон, анан бир аз ошол колорит кыргыз жыттанган ырдан жасайын деп ошол сунуш менен жазгандай экенбиз. Анан Тотомедин агабыз жазган ырлар мындай тагыраак айтканда аягына чейин жазылгандай сезилет мага, ырларды укканда. Мисалы үчүн бир ырдын мазмуну болуш керек, анан өзүнүн орусча айтканда историясы болуш керек да. Ошол жалпы бир көз карашты, бир жалпы чоң бир окуяны башынан аягына чейин жыйынтыкталат да. Анан ушул талантыңызга сизге дагы таазим. Бул ар бир эле автор, ар бир эле адам жаза албайт. Анан ушул илхом качан келет? Атайын отуруп жазайынчы деп отуруп жазасызбы же илхом келгенде эле жолдон баратыппы, отура калып жаза каласызбы? Кандай келет сизге? Жема ар кандай илхомду күтүштө болбойт. Анда илхомду күтө берсең, может сен 1 жыл, 2 жыл, 3 жылда бир ыр жазышың мүмкүн. Аракет кыласың өзүң. Отуруп, клавишага отуруп, жакшы настроение менен, жакшы ой менен
ошол мисалы чыгарма жазгың келгенде өзү эле билинип калат. Бир мен билбейм, эл кандай, мен бир где-то бир ай, 2 ай уже чыгарма жазбай калсам, өзүмчө булугуп баштайм, бир мындай өзүм баягы бир кызыктай сезе баштайм, бир жүрөгүмөн бирдеме чыкпай элечи. Анан ошондо өзүм студиямда отуруп, клавишам кармап, бир жакшы эме менен жазганда албетте келет. Анан кээде өзү эле бир илхомдор келип калат, ушундай машинада бара жатып бир идея, биринчи идея туулуш керек да, идея бир кандай десем эми ошого байланышып кетиш керек. Ошого сап бир 4 сап жаралып калыш керек. Анан идеяга карата ошо оон келип калат. Анан ошентип жаратасың, алар аябагандай сонун болот. Популярный болот алар. Анан кээде өзүң ошол жазгың келип, студияга отуруп, ар кандай болуп келет. Анан кээде өзүң кыйнап туруп, илхомуң деле келбесе, мындай эмең деле жок болсо, жок мен чыгарма жазам деп эле отура калып туруп жазсаң, чыгышы кыйын. Бул Комузчу ырдын автору толук өзүңүз, сөзү дагы, обону дагы. Мыкты клип болуптур. Мыкты клип болуптур. Ушул жерде эле отургандайсыз. Эчтеке болбогондой дебейсиз. Клип болгончо Тотомедин агабыз бар гитарасын настройкалап келди, аны ырдап берет азыр. Бул жанагы элдин кызыккан суроосун берейинчи. Клипке канча акча кетти? Ушул клипке? Ушул клипке, Комузчу клипке. Бул клипке өтө деле каражат жумшаган жокпуз. Бир 100 миңге жакын кетти окшойт. Каражат жумшабагандабы? Ооба, форма, 3 түрлүү форма тиктердик, бичлер. Анан аранжировкасы бар. Голос түшүрдүк, общий да эми. Ушул бир 100 миңдин тегерек кетти окшойт. Бул автордук өзүңүздүн ырыңыз эч кимге төлөгөн жоксуз, сөзүнө төлөгөн жоксуз, обонуна эч кимге төлөгөн жоксуз. Ошондо дагы акча кеткен деле жок, аябай дегенде эле 100 миң кетиптир. Ооба, атак каражат кеткенде канча кетет, мисалы? 200-250 миң кетет бир ырга. Бир ырга ушундай жумшайбыз. Бул кээ бирлерге таң калыштуу, негизи. Ошончо кетип калат. Мисалы, аранжировканы жаздырганда белгилүү аранжировщиктер бар, $500 жазышат. $500 айыкка эсептеп берейинби? $500 айыкка жумшайбыз. $100 голоско кетет, $600. Анан клипте эң жакшы тарткандар ушул $1000 тартышат. $1000, анан өзүң баягы расходуңу, форма, ошол артисттерди алып барыш керек, бийчилерге төлөп бериш керек, актерлорго төлөп бериш керек. Тамак аш деген бар, гримерша бар, макияж бардыгы. Бүт формалар тигилүү. Анан режиссер жалдайсың атайын. Өзүң мындай тарт деп жетише албайсың да. Сценарийлердин бардыгын өзүм жазам да, бирок режиссерге берем. Алар да ошол аткаруусун ошол боюнча бизди мындай аткаргыла, тигиндей аткаргыла деп ошо бир расходуна да бир $1000 ашып кетип калат. Анан ошо менен аяк-бияк эсептей бер, бир $2,5-3 чейин кетип калат. Ошол сомго эсептелип келгенде бир 250 миңден ары даже ашып кетет. Анан ортодон жанагы жолдон баратканда суу, бензинди эсептеп эле Арды кошпогондо. Тамак аш бир күн кечке тартылат болуш керек, Бир күндө бүтпөй калат кетип. Баягы видеого тартылып, видео монтаж кылып жүргөн адамдар биз аны түшүнөбүз. 2-3 секундтук кадрды бир күн кечке тартышы мүмкүн, Анысы кандай? Биздин көрөрман, бизден чыгармачылык адамдар жүргөн кезде түшүнөбүз. Негизи эл алдында, эл арасында эмне деп айтат? Артисттердин жашоосу жыркал. Келип эле 3 мүнөт ырдап, анан кетип калышат, анан толтура акчаны алышат деп ойлойт. Бул 3 мүнөттүк артында 100 миң сом, 250 миң сом, канча эмгек, канча нерв, канча урушуу, анысы кандай, анан элге жагабы, жакпайбы ошолор, аткаргандан кийин анысы кандай, артисттерге дагы чоң таазим болсун.
Эми комузду бекерден Ошонун үчүн бир деп коеюн, э? Суу салып кетти окшойт. Кечке мен эле карап атат. Мен эле баштайын, э? Кыздын кырчашы улуу дейт. Жакшы, жакшы. Келиңиздер. Ошол жалпы пирамиданын көрөрмандарына арнап, кыргыз элибизге арнап, ошо сиз айткандай ырчылар негизи тилегибиз жакшы да. Ошол ырчылардын түшүнгөн инсан бар, түшүнбөгөн инсан бар дегендей. Айрымдары талант сүйгөн инсандар бар. Талантыңды баалап, ой шумдуксуң десе, сенен өткөн кыйын киши жок болуп, аябай демеле мактанып калабыз дегендейчи. Ал да болсо жакшы сөз дагы дем берет. Ошол талантты сүйгөн элибиз үчүн, талантты сүйгөн инсандар үчүн Жаныш Кочкоров агабыздын калемине таандык талантты сүйгөндөрдүн эсинден деген чыгарманы карап берейин, э? Толгонуп толкундаба сезимдерим, тагдырга башым тийген кезим менин, талайсыз махабаттан өксүбөгөм. Талантты сүйгөндөрдүн эсиндемин. Буркурап боздой бербе сезимдерим, будан актоодон чабар кезим менин, баласын баалабасам башка бирөө, баркымды билгендердин эсиндемин. Кайгырып капаланбай сезимдерим, карайлап жүдөп турган кезим менин, каласын каалабасам кай бирөөлөр, кадырын билгендердин эсиндемин. Талантты сүйгөндөрдүн, таланттай сүйгөндөрдүн эсиндемин. Бали, кол чабалар болсун. Баракелди. Жандуу үн менен, жандуу комуздун үнүн уккан кандай сонун, э? Эфирден, телевизордан көргөн, сыналгыдан көргөн кандай сонун, анан маңдайында отуруп алып уккан жанында. Андан дагы сонун экен. Мага орусча айтканда мурашки по коже болуп кетти ба. Ошончо расчет кылып коеюн. Акчаңызды телефон. Так. Саламатсыздарбы, Пирамида телеканалы ишиңиздерге ийгилик. Таң атпай туруп бизге музыка тартуулаган жалпы телеканалга ыраазычылык келген меймандарга, конокторго ысык салам болсун. Тото Медин байке кандайсыз деп жазган экен. Жакшы, көрүп тургандай. Саламатсыздарбы, Пирамида телеканалы ишиңиздерге ийгилик. Сулуу кыздын үнү сонун экен. Дагы комуз менен ырдап бериңизчи деп жазган экен.
0243 абоненти менен бүткөн Азыркы бирөөбүз күйөрманыбыз. Саламатсыздарбы, Пирамида жамааты ишиңиздерге ийгилик. Тото Медин мырза менен Сурма айымга таазим. Ушул адамдардын чыгармаларын талбай угам, Таалай элес тобунун ийгилик коштосун, аман болушуп жакшы чыгармаларды жарата беришсин. Тамадалыкта жакшы жагымдуу алып барышат. Жакшы тилектерди каалайм. Бишкек шаары, Көкчар жаңы конушу Элмира эжеңе деп жазган экен. Чоң рахмат Элмираже. Анан биргеликте анда-санда дагы той алып барып калат окшойбуз. Көп эле. Сиз өзүңүздөн башка тамада жок той атасызбы деп. Анысы кандай. Анан үйдө жакшылыктар болуп турса, Тото Медин агабызга жазсаңыздар болот. Instagram Тото Медин жол деп турат. Instagram баракчасына же болбосо Сурма эжекебизге жазсаңыздар, тоюңуздарда Тото Медин агабыз ырдап берет, алып барып берет. Кааласаңыздар жана SMS билдирүүлөр келип турган учуру жандуу комуз менен дагы ырдап берет, Реклама кетти. Реклама кетти. Анысы кандай? Берки жагы көлдөн баштап Баткенге чейин бара беребиз, Анысы кандай? Гитараны кармап даяр болуп калыптырсыз. Даяр болуп калдым. Кайсыларда берсем ушу негизи эле гитара колума тийгенде ырым унутуп калам да. Өзүңүз Талай агамдын ырларынан ырдап берейинчи. Кыялбай бир өзүңдү алоло оттой жандым, сагынба барын улуп, алтыным болбой калдым. Канчалык күткөн күндө өрт болуп отко күйбө, мени кызыктырбай, сен мени сүйгүн сүйбө. Токтобой тыптып тамам, көзүмдөн жаштар улам, акыркы коштошордо мен сени кыйбай турам. Канчалык күткөн күндө өрт болуп отко күйбө, мени кызыктырбай, сен мени сүйгүн сүйбө. Биз дагы жолугарбыз, а бирок сендик болбой. Жанымда жүрсөң дагы, жүрөгүм муздап койдон. Канчалык күткөн күндө өрт болуп отко күйбө, мени кызыктырбай, сен мени сүйгүн сүйбө. Канчалык күткөн күндө өрт болуп отко күйбө, мени кызыктырбай, сен мени сүйгүн сүйбө, сен мени сүйгүн сүйбө. Вале, алчаалар болсун. Гитаранын өн нуксан эле жүрөктөгү махабат кылдарын четтиңиз го. Өтө жакшы чыгарма, оригиналдуу, жана ошондой эле сонун мыкты сөздөрү дагы мыкты. Сөзү обону Тото Медин агабызга таандык. Мыкты болуптур. Өзгөчө суудан чуркаганы. Суу жөнүндө бул сууну атайын бурдуруп жасагансыздарбы же ошол жакта эле көлчүк болуп калыптырбы? Суу жолго тегиз жайылып турган. Эме Токмок шаарына тарттык. Буранада. Анан ошонун жанында Кеша деген дос балам бар. Экөөбүз полчанбыз, ошого чоң ыраазычылык билдирип кетем. Анан ошол досума барып атайын, бир күн мурун негизи Поляны тандаганбыз. Беде жай экен, беде өзөт экен, ошого сууга бердик. Анан негизи ошол жактан чуркамак, анан актерлорду алып барып
ошол жерден чуркайсыңар да анан эме кылсак уже суу түнү менен сиңип тура берип баягы ылай болуп кетиптир суу. Кээ бир жерлери бут батып кетет экен, анан баягы актерлор да тутуп экен ылайдан кантип чуркайбыз анан көрө деп анан Назым Мендебайыров болгон режиссер. Анан үстү ягында деле бар экен, ошол огороддун үстүнөн ошол биз суу бурганда үстү жагында бир мындай даңгыр жол экен да. Ошол жерди эле кечип өтпөйбү деп анан ошол жерден тартып калдык. Негизи биз даярдаган огороддон 1 гектар жерден тарта албай калдык да. Атайын даярдап туруп баардыгы текке кеткен турбайбы? Бирок берки жактагы кадрлар да сонун болуптур. Бул өзүнчө мындай айтканда кыска метраждуу кино болуптур. Кино катары тартылыптыр. Эми бул клипке баягы эле акчаны сурай берип кеткеле болсо бир көбүрөөк кеткен окшойт Бүт баары эле актерлорго кеткен окшойт. Актерлор, формалар, бичилер, режиссер бүт баары болгон аерде. Ушунчалык аракет кылып тарттык колдон келишинче. Эми биз кандай десем эми бир чети ушул клипти жакшы мээнет менен тартсаң, азыр бизден дагы бир эле эме болуп калбасын, баягы кандай десем, мээнетибиз актала баштады да. Себеби азыр YouTube канал деген чыкты, интернет деген бар. Ошоктон канчалык просмотрлар көп болсо, биздин клиптер ошол жактан акталып калат. Анан калган тояштардан актап алабыз. Мисалы, Айкызым өзүн 5-6 эз актат десем жаңылышпайм. Жакшы. Жакшылыктардан, концерттерден буюрса. Анан бул жакта эң башкы актер бар экен. Өтө назик, өтө сулуу бала экен, кичинекей. Бул актерду кайдан таптыңыз? Бул актерго канча акча төлөдүңүз? Эң эле чоң гонорар ушул кылыш керек э? Актер баланыкы Актер баланыкы. Аларды Назым агайдан аркылуу сүйлөшкөнбүз, режиссер алып келген актер баланыкы. Сен кичинекей актер. Кичинекей, гонорар вообще кетпейсизби? Кичинекей гонорарын сиз сурабаңыз, биз айтпайбыз. Анысы кандай? Кичинекей бала сиздин уулуңуз? Кичинекей бала менин уулум. Аты Эрхан. Негизи ошол Эрхан тарталы деп ниет кылып атканбыз. Ниетибиз ишке ашып, менин баламды тарттык. Клипте эми кичинекей бала аябай сонун көрүнгөнү менен албетте билесиз, кыйынчылык жаратканчылар болду. Ыйлайт кечке. Ыйлайт, настроениясы түшөт. Алар режиссер жетишпей атабы, бичилер тартып алыш керекпи, аны түшүнбөйт бала. Кичинекей 1 жаш эле болгон болчу, анын үстүнө 1 жаш кезинде тартканбыз. Азыр 1,5 жаш болуп калды. Буюрса чоңойгондо деле эстелик болот балама. Сен ушундай красавчик болсуң деп көрсөттүр. Көргөндө эле дароо тааныдым, сизге окшош экен. Менин балам. Ошол. Эрхан аты дагы ошол клипте айтылгандай өзүнүн аты Эрхан. Баракелде. Эми биздин көрөрмандар музыкага суу сап турган учуру болуш керек. Анан бир музыкадан соң май көздү уланталы. Дуэттер дайлы. Дуэттер гитарадан. Сен өзүң ырдай берчи. Гитарадан дуэттер деп көргөлө. Тайкем бүгүн жалкалып калыптыр, күндө эфирге барып. Таласкан ырдап. Таласканда биз ошол жана айтып кетпедиби тайкемчи. Буюрса көлгө жаздык, ошко жаздык, эми таласка деп. Жаңы иштеп атабыз учурда. Тексттерин жаттай элекпиз. Телефондон карап. Телефондон эми. Болот, эчтеке болбойт. Азырда 21-кылым. Ооба, жакшы. Телефон кармаш деген өбөн эле болбой калды. Мисалы үчүн мурун кагаз менен ырдаса эчтеке болбочу. Азыр телефон менен ырдаса эмне болмок эле дейм. Рухсат болсо текстин көрүп алып ырдайлы. Себеби жаңылып кетпейли. Ырдап көрөлү. Негизи ырдап көрөлү келек. Демек Ошко 3. Демек бул эксклюзив турбайбы? Ооба. Демек эксклюзив биздин Пирамида телеканалынын көрүүчүлөрү эң биринчилерден болуп угуп турган кез. Сиз таластан болосузбу? Жол көрсөтүп коесузбу? Сизге конок болобузбу? Гүл чатайга тоёбузбу? Сиз таласка келгенсизби? Ооба. Чаткал деген жердесизби? Ооба. Таксисиз кабайге. Ооба. Артисиз кабайге. Ооба. Бардыгынан талас
талас керемет, айткылачы кимдер келелек. Өтмөк ашы өтүп келсеңер, өмүрүңөр шанга бөлөнмөк. Бардыгынан талас керемет, айткылачы кимдер келелек. Өтмөк ашы өтүп келсеңер, өмүрүңөр шанга бөлөнмөк. Таанышалы макулсузбу, тамашага жакынсызбы, таластык кыстырбайсызбы, сиз да татуу ырдайсызбы? Ырдап берсем угасызбы, Ооба, добуш коштоп турасызбы, ооба, бүгүн түн чамасызбы, ооба, мени сүйүп калгансызбы, ооба. Бардыгынан талас керемет, айткылачы кимдер келелек. Өтмөк ашы өтүп келсеңер, өмүрүңөр шанга бөлөнмөк. Бардыгынан талас керемет, айткылачы кимдер келелек. Өтмөк ашы өтүп келсеңер, өмүрүңөр шанга бөлөнмөк. Бардыгынан талас керемет. Oyunuzdu burayımı, toyumuzdu kılayımı. Siz da beni süydünüz mü? Duyuyorum ne bildiniz mi? Kalın kımbat bilirsiniz mi? Ova, Eki dünya suyasız mı? ova, Bugünü kontaştarsız mı? ova. Giyin toydu baştaysız mı? Kudaymay. Bardığından talas keremek, aykılaçı kimdir kelelek. Ötmök aşı ötüp gelsenger, ömrüngör şanla bölünmek. Bardığından talas keremek, aykılaçı kimdir kelelek. Ötmök aşı ötüp gelsenger, ömrüngör şanla bölünmek. Bardığından talas keremek. Таластықтар барбы деп микрофонду сынып коюшат го артисттер анан дешет. Астын баары көтөрүлүп кеткен окшойт. Андай биздин режиссер дагы баягы жерден таластык да ордунан туруп алып бийлеп атканы угулуп атты. Баракелде. Саламатсыздарбы, Пирамида телеканалы ишиңиздерге ийгилик келген меймандарга ысык салам болсун. Талай элеси тобу каяка кеткен, эмне үчүн жеке чыгып калдыңыздар деген суроо келип калган учур экен. Талай элеси тобу бар, маңдайыңыздарда турган учуру. Анан эмне үчүн азыркы тапта талай элеси тобу дебей, Тотомидин анан Сурма. Биз талай элеси болуп эле жүрөбүз. Болгону азыр клиптерден деле көрдүңүздөр. Тотомидин сурма, түбүндө талай элеси тобу. Комузчуда деле ошол болгону мен өзү 99-жылдан баштап чыгармачылык жолго аралаша баштадым. Ошондон бери жүрөм. Анан мени Тотомидин деп эч ким билбечү. Ооба. Талай элеси тобу деп эле. Анан кийин ушул 2015-тен кийин ушул Сурма көз дуэт болгондон кийин Тотомидин сурма талай элеси тобу. Көбүнчө өзүбүздүн атка басым жасадык. Албетте Бирок группанын ичинде Бар, ооба. талай элес тобу, Тотомидин сурма. Мурдагы группалар тилекке каршылар өздөрүнүн жумуштары менен кеткен. Эми мунун чыгармачылыктын ысыгына, сууна чыдаганы бар, чыдабаганы бар. Үй бүлөлүүлөр. Эки Жамалбек деген досум, анан Сардарбек Досбаев дегендер булар Россияга мигрант болуп кетип калышкан. Ошакта иштешип жүрөт өзүнүн үй бүлөлөрү менен. Ошол анан бул жакта Молдалы Өтөнбаев деген дагы дос балам бар болчу группада. Элизат Өтөнбаева анын келинчеги. Алар тилекке каршы чыгармачылык жолдо иштеше албай калды. Балалуу үй бүлөлүү болуп анын үстүнө Молдалы кино тармагында иштеп кетти. Анан өзүм калып дагы деле
Буюрса, сиздей адамдарды биз эми сиздердин ырларыңыз менен чоң ойдук да. Сиздей адамдарды орусча айтканда живая легенда деп коет. Анысыкандай сиз менен дагы сиз менен дагы замандаш болгонуна аябай кубанычтамын. Анан ушунча чыгармалар жаралып атат, ушунча клиптер, ушунча ырлар, канча эмгек. Анан концерт бериш керек го дейм. Качан болот концерт? Кудайым буюрса ушул ноябрь айларында ушул концерт берсекпи деп турабыз. Ошон үчүн тез-тез телевизорго чыгып атабыз дейли. Оюбуз бар ушу Кудай буюрса болгондо. Негизи ноябрь айында берели деп, Ооба, ноябрь айылары. Ноябрдын орто чени болуп калабы? 20-сынан 30-на чейин. 20-сынан 30-на чейин Таала Елеси тобунан баягы эски ырларды уккуңуздар келсе, албетте Тотомидин агабыз менен жана ошондой эле Instagram баракчасын мыкты жүргүзгөн Турма эжекебиздин Instagramын байкап туруңуздар. Ошол жактан билеттерди ойнотуп калышы мүмкүн, берип калышы мүмкүн. SMS жазып, комментарий жазгандарга бекер мыкты орундардан билеттерди берип калышы мүмкүн. Андыктан Instagram баракчасын, Facebook баракчасын тыңшап туруңуздар. Анан биз дагы эфирге чакырып, биз дагы реклама кылганга аракет кылабыз. Кайсы убакыт, кайсы күн, андыктан сиздер дагы чамдаңыздар, биз менен болуңуздар. Биздин убактыбыз келип калган учур экен. Сапар карып калды. Мыкты адамдар келгенде убакыт бат өтүп кетет экен. Анысыкандай сиздерге дагы чыгармачылык ийгилик болсун, хиттер жарала берсин, ырлар жазыла берсин. Эл алдында талантыңыздарды ташкындатып, баягы айткандай дагы бир 50 жылга, 60 жылга өзүңүздөрдүн чыгармачылыгыңыздарды токтотпой иштеп, анан өмүр бою легенда болуп каласыздар. Жакшы чыгармалар болсун, эшиктерибиз ачык, андыктан келип туруңуздар, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Биз болсо ушуну менен эфирдик сапарыбызды аяктайбыз. Дагы бир жолу эскертип кетчү нерсе, Пирамида телеканалына биздин катарыбызга жаңы мыкты креативдүү алып баруучулар керек. Биздин WhatsApp номерибизге жазып, режиссерго байланышсаңар болот. 3 саатыбыздын алкагында кесиптештерибиз улантат. Эмки эфирде көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.